Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Биз бүгүн балдарыбызга мамиле жасоодо эмнелерге көңүл буруу талап кылынат деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Балаңызга кандай мамиле кылуу керектигин ойлонуп жатсаңыз, өзүңүзгө кандай мамиле кылышын каалаганыңызды ойлошуңуз абзел. Күнүңүздүн эң маанилүү темасы балаңыз болсун. Себеби эң чоң иш бала тарбиялоо болуп саналат. Урматтуу ата-энелер, биз балдарыбыздын ички дүйнөсүндө эмне болуп жаткандыгы жөнүндө ойлонбойбуз. Балабыз эмнени айткысы келип жаткандыгы жөнүндө назарыбызга да албайбыз. Ар дайым балдарыбыз биздин каалаганыбыздай болуп чоңоюшун гана максат кылабыз. А баланын үй бүлөсүнө карата эң көп кездешкен каршылыктары бар. Алар төмөнкүлөр. Бала эмне кылсам да жакпай жатам. Ар дайым эле сабак, андан башка нерсе жокпу? Мени роботтой көрүшөт. Мен жаш бала эмесмин го. Эмнеге мага ишенбейсиңер? Менин да жашоом бар да. Өздөрү кылбаганды менден каалашат. Эмне үчүн өзүмдүн каалаганымдай жашай албайм? Апам урушат. Атам аябай чарчадым деп коет. Бөлмөмдүн чачык болушу оор күнөөбү? Мен үчүн иштеп жатышыптыр. Эмне кылайын? Бири-бири менен урушуп алышып, ачуусун менден чыгарышат. Досторумду сыйлашпайт. Мен бала багуучу же идиш жугучмунбу? Башкаларга салыштырылгандан тажадым. Жана башка ушул сыяктуу бир топ пикирлерди айткысы келет. Бирок аны ата-энелер уккубуз келбейт. Балдарыбыз менен, балдарыбыздын ою менен эсептешпейбиз. Мына ошол балдарыбыздын ою менен эсептешүү баланы жакшы тарбиялоо үчүн үй бүлөдө бала тарбиялоонун белгилүү педагогдор сунуштаган 26 жолун азыр сиздер менен бирге талкуулайбыз. Биринчи, ата-эне болуудан мурун балдарыңызга дос болуңуз. Экинчи, балдарыңыз менен ойноп жакшы убакыт өткөрүңүз. Үчүнчү, досторун үйгө алып келүүсүнө уруксат берип, ким менен чогуу жүргөнүн билиңиз. Төртүнчү, кээ бир көйгөйлөрүңүздү алар менен сүйлөшүүдөн тартынбаңыз. Ачык болуңуз. Бешинчи, жоопкерчиликтериңизге аларды да кошуп жоопкерчилик бериңиз. Алтынчы, бирге базарга чыгып, маанилүү бир өнөр көрүңүз. Спорт менен машыгып, эс алууга чыгыңыз. Бул бири-бириңерди жакындатат. Жетинчи, балаңызды ар дайым сүйүп, башынан сылаңыз. Үйдүн гүлү, жалгызы деп маанилүү орду бар экенин айтыңыз. Бул баланы аябай бактылуу кылат жана сизге байланат. Сегизинчи, кылган ар бир жакшы мамилеңиз балаңыздын рухий ден соолугуна таасир этерин унутпаңыз. Тогузунчу, балаңыз кичинекей бир ийгилик жаратса да маани бериңиз. Бул аны бактылуу да кылат, дагы чоң ийгиликке жетүүсүнө шыктандырат. Онунчу, балаңыздын ийгиликсиздигин көргөнүңүздө аны чыңдоонун ордуна менимче бул жолу байкабай калдың. Бирок кийинкисинде ал катаңды оңдой алышыңа көзүм жетет деп ага дем бериңиз. 11. Ата-эне катары балдарыңызга бирдей мамиле кылыңыз. Бирисинин мамилеси башкасына терс көрүнбөсүн. Биринин сөзүн башкасы жалганга чыгарбасын. Бул баланы орто жолго таштайт. 12.
Баланын bir катасынан улам аны эскертүү керек болгондо ата менен апа чогуу турбаңыз. Акырын түшүндүрүп бирөөңөр гана эскерткиле. 13. Балага карата сүйгөн сүйбөгөн, колдогон колдобогон болуп бөлүнүп, эки тарап болуп калбагыла. Бирөөңөр коргоп, экинчиңер урушсаңар, бала ара жолдо калат. Ошондо улам бирөөңөрдү жакшы көрүп, экинчиңерди жакшы көрбөй баштайт. 14. Бала bir ката кылганда абдан кайгырганын көрсөңүз, ар бир баланын ката кетирерин айтууңуз туура болот. 15. Ката кылган бала дайыма ката кылуу коркуусу жана тынчсыздануусу менен ката кыла бериши мүмкүн. Мындай абалда балаңыздын тынчтандырууга аракет жасаңыз. 16. Балдар өздөрүнө жана келечегине ишенүү жана бактылуу жашоолору үчүн чоңдорго ишенүү жана үй бүлөсүндө баары жакшы экендигине ишенүүлөрү керек. Балага бул үмүттү беришибиз үчүн өзгөчө аракетибиз болушу абзел. 17. Балдарга оюн ойногонго жана энергиясын сарпташ үчүн ылайыктуу жерлерди даярдап бериңиз. Баланы тынымсыз эскертип, bir жерге камоо туура эмес мамиле болуп саналат. 18. Балаңызга кээ бир нерселерди жасоо үчүн мүмкүнчүлүк бериңиз. Ошондо өзүнө болгон ишенимин арттырган болосуз. Эгер балаңыз сиздин берген мүмкүнчүлүгүңүздү пайдаланып, ийгиликке жете албаса, анда ага маанилүүсү сенин аны жасап көргөнүң. Мен бул кылганыңдан ыраазымын деп айтыңыз. Эгер ийгиликтүү бир иш кылса, кубаттаңыз. 19. Балаңыздын кызыгууларын аныктаңыз. Ал кызыккандарына байланыштуу иштерди кылууга жардам бериңиз. 20. Окуганга убактысын туура колдонушу үчүн жардам берип, жол көрсөтүңүз. 21. Балаңызга мекенин жана элин сүйүүнү, адилеттик жана укуктук маанисин, адал арамды түшүндүрүңүз. Балада булар болбосо, рухий жактан өнүкпөй калат. 22. Балдарыңызга айткан сөздөрүңүз менен кыймыл аракетиңиздин дал келүүсүнө маани бериңиз. Сөзүңүз менен кылганыңыз дал келбесе, балаңыздын ишеничинен чыгасыз. 23. Балдарыңыздын баарына тең адилеттүү болууга аракеттениңиз. 24. Балаңыздын эң жакшы көргөн сөзүн тез-тез айтып туруңуз. Жактырган нерселерин алып бериңиз. Бул ортоңордогу мамилени жакшыртат. 25. Ашыкча үстөмдүк менен ашыкча жакшы көрүүнүн ортосунда бир калыпта кармаңыз. 26. Ата-эне катары балдарга болгон мамилеңиздин канчалык жетиштүү же жетишсиз жана зыяндуу экендигин тез-тез көзөмөлдөп туруңуз. Мына урматтуу ата-эне, бул 26 бала тарбиялоодогу жол балким сизге жардамчы боло алат. Эми бир аңгеме жөнүндө айтайын. Жолдош аттуу бир таанышым бар. Анын эң көп ырахаттанган нерсеси башкаларды ушактап, аларды мазактоо эле. Көчө көрүнгөн терезенин алдында отуруп, өткөн кеткендин кирич кийимине чейин билгендей ушактайт эле. Эй балдар, карагыла, Шүкүр устанын боёнгон кызы бара жатат. Бети башы дагы боелгон. Баардык аракети боенуп жасанып көчөгө чыгып, кычырап басып жүрөгө жумшайт. Бул кызга үйлөнө турган балага эмитен боорум ачып жатат. Карагыла, ким келе жатат? Бурчтагы банктын семиз директору. Анын баскан кадамын караган адам аны да бир адам деп ойлойт го. Кечээ эле күйөө баласынан карызга акча алып жүргөнүн билбейт деп ойлойт окшойт бизди. Муну өзүнө эстетсем, бети шалпая түшөт. Ай, тигинин үстүндөгү жаңы кийимине карагыла. Биз анын бир кызматчы экенин билбегендей. Байкуштар.
ушул өлгөн өтүкчүнүн аянычтуу балдарын карагыла. Өлгөн адамдын артынан сүйлөгөн күнөө дешет. Бирок чындыкты айткан эмнеге күнөө болсун? Ал адам жалганчы эле, өзүнөн башка эч кимди ойлобойт эле. Мына атасынын күнөөлөрүн балдары тартып жатат. Мына орой чарбачыны карагыла. Буудай бул жылы болду. Колуна акча тийип калса адам тоготпой калат. Балдар ушул чарбачылардан өткөн куу адамдар жок. Жакшылардын үстү жагына коюп алуу үчүн алдашат. Бизге көпкө туруп калган жумурткаларын сатышып, жакшыларын жаңыларын өздөрү жешет. Оорулуу тоокторду союп, таза эт деп сатышат. Ичине чычкан түшкөн сүттү кичинекей балдарды оорутарын билип туруп сатып акча кылышат. Тозокко бул түшпөгөндө биз түшмөк белек. Карасаңар, ушул адамды көргөндө тигүүчүдөн жана тегирменчиден сак бол деген бир макал эсиме түшөт. Ооба, албетте. Ал үстүндөгү кийимин кардарларынын материалдарынан уурдап кийип алган. Бул жердин үстү болгондой эле асты да бар, тигүүчү. Тетик аялды кара өрнөк алгыла. Бай күйөөсү өлгөнгө чейин кымбат кийимдерди кийип, айылдагы эң бир аялды теңине албай жүрөт эле. Күйөөсү өлүп абалы ушул экен го. Ким билет мындай абалга түшкөнгө чейин канча адамды какшат экен. Бул аялдын мурункусун эстегенимде ага боорум ачыбайт. Жараткан сабак алсын деп ушундай өрнөктөрдү берет. Жолдош аганын иши ушул. Үрөнү сөз кылуу, ушактоо эле. Балдары аны угуп, адамды жек көрүп калышты. Атасынан эч кимге ишенбөө керек экендигин үйрөнүштү. Адамдарга дайыма жогорудан карашты. Кедей, кембагал адамдар ошого ылайык экен деп ойлошуп, эч кимге жардам колун сунушпады. Чоңойгондо да эч бир жакын достору болбоду. Карылыктары жалгыздык жана азап ичинде өттү. Мына урматтуу ата-эне, ушул аңгемеден тыянак чыгарсак болот. Биз сүйлөп жаткан ар бир сөзүбүзгө балабыз ынанат. Биз адамдар жөнүндө позитивдүү пикирлерди айтсак, адамдардын баарын жакшы десек, дүйнөнү, айлананын баардыгын жакшы көз караш менен кароону үйрөтсөк, балдарыбыз позитивдүү болуп чоңойот. Бардык нерсеге позитивдүү ой жүгүртөт. Ал эми ушул адамдай дайыма адамдардан негатив издесек, адамдардын жаман жагын айта берсек, балдарыбыз ошого көнөт. Балдарыбыз дал ошондой тарбия алат. Урматтуу ата-эне, бул аңгеме бизге чоң сабак болсун. Сиздер менен видео слайдты бөлүшкөн Ахматов Кыялбек Хамутович болду. Пайдаланылган булак Халит Эртурулдун Бала тарбиялоодогу жаңыкмалар деген китеби. Муну кыргыз тилине которгон Өмүрбек Алиев Сайкал Камут кызы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.